койдай кылып сабаш керекпи? Бул таптакыр кечирилгис. Адамды, аларды сабаганга ким уруксат берди? Бардык дооматтары калп жана негизсиз. Урматтуу депутаттар, биз бир нерсени түшүнө алыш үчүн мен бир салыштыруу окуя айтып берейин. Россияда кыргызстандыктар сабалды. Кыргызстанда өткөн жылы пакистандыктар сабалды. Россияда кыргызстандыктар өтө жанагындай зөөкүрлүк менен сабалды. Бүгүнкү сиздерге берген, элчиликке берген маалыматы салыкты төлөгөн эмес, орустарды киргизген эмес, жана автоунаа токтотуучу жай дейт. Үчөө тең болбогон маселе, үчөө тең жалган, үчөө тең калп дооматтары. Бизден элчилик болгону маалымат сурап койду. Эмне болду, ушуга маалымат берип койгулачы депчи. Абдан чабал иштедик ушул боюнча. Пакистандыктар Кыргызстанда сабалганда эмне болду? Сиздин коллегаңыз тышкы иштер министри учуп келди. Сиз менен жолукту. Биздин вице-премьер-министрибиз барып пакистандыктарды чогултуп алып кечирим сурады. Туугандар, биздин жаш балдарыбыз кичине тентектик кылып коюптур, кечирип койгула деди. Жарандык активисттерибиз тамак ашын көтөрүп барды. Туугандар, кечирип койгула, биз кыргыздар, биз меймандос элбиз, гумандуу айкөл элбиз деп кечирим сурады. Пакистандын премьер-министри өзүнүн тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстанда биздин студенттерибиз сабалды деп тынчсыздануусун билдирди. Биздин премьер-министрден таптакыр дайын жок. Эми Орусиянын жанагы доомат боюнча ошол жерде эгерде салыкта маселе болсо, парковкада маселе болсо, ошентип кирип жанагы койдой кылып сабаш керекпи? Бул таптакыр кечирилгис. Адамды, аларды сабаганга ким уруксат берди? Сен эмне үчүн сабайсың жаранды? Эмнеге ошентип кордойсуң мисалы? Эми ал да адам да мисалчы, адамга адамдай мамиле керек да. Анан ошол азыр биринчи кезекте мен ошол жерде иштеген кызматкерлердин көбү менен сүйлөштүм. Ой, орустарды киргизбей койду деген карамандай жалган дейт. Алар келсе сизге жакшы эмеспи дейт. Клиент кардар да ал бизге. Келсе акча табабыз да дейт. Экинчиден жанагы машинелердин туура эмес тоготот деген. Ал парковка ошол имаратка таандык сатып алынган менчик парковка экен. Ал жерде мүмкүн эмес дейт машинелерди башаламан койгонго. Үчүнчү дооматы мына Алтынбек Тайырович туура айтты азыр. Орусияда, Москвада салыкты жашырыш мүмкүнбү азыр? Мына Мишустин өзү реформа кылган салык системасын. Мүмкүн эмес. Салыкты жашырбасаң, жарым сааттагы салыкты жашырсаң, жарым сааттагы иштей албайсың. Ошон үчүн бардык дооматтары калп жана негизсиз. Мына ушуну биздин министрлер кабинети, тышкы иштер министрлиги алардын жалган айтканын далилдеп туруп, жанагы сабаган адамдарды жоопко тартып, кечирим суратып, ошол жердеги жанагы ишкерлерди компенсация төлөп бериш керек. Мончонун ээси, жанагы спорт залдын ээси, кафенин ээлери биздин кыргызстандыктар да мурдагы болсо дагы. Айрымдары эми жаранды калган болгон күндө дагы. Аларды азыр коргошубуз керек. Аларды коргобосок, алар күнөөнүн баарын ошого келип койгону туура эмес да. Мына көрдүңөрбү? Айырманы карагыла. Бирөөсү чыгып кечирим сурап койбосо, эй, туура эмес болуп атат деп, мына пакистандыктар сабалганда биз дагы чыктык. Мен дагы айттым, элге кайрылдым. Туугандар, биз деген меймандос элбиз. Антип четтен келгендерди антип сабабагыла. Эгерде алар мыйзам бузса, мыйзам чегинде жооп берет. Биз мындай жапайычылыкка барбашыбыз керек деп, биз дагы кайрылдык мисалы. Жанагы спорттуу жаш балдаргачы андай агрессивдүү ыкмага өтпөгүлө деп. Россиядан бир чиновниги чыгып, эй, туура эмес кылдыңар, мындай жолго барбагыла деп айтып койбоду. Эми ошону Жээнбек Молдоканович, сиз абдан муну дыкат иштеп, экинчи кайра кайталанбай турган кылышыбыз керек да. Мунсуз болбойт эми, ушундай эле мамиле ушундай боло берсе, албетте бул окуяга саясий боек сүртүлбөшү керек. Биз Орусия менен кызматташтыгыбыз, соода-экономикалык, саясий кызматташтыгыбыз, маданий кызматташтыгыбыз албетте уланат. Бирок бул конкреттүү окуя жөнүндө болуп атат да, кээ бирлер айтып атпайбы азыр эми ушундай тийбегиле сүйлөбөгүлө деп мындай мүмкүн эмес. Бул окуяга өкмөт башчысы тез реакция кылып, орус кесиптеши менен сүйлөшүш керек азыр. Мындай кылбагыла деп. Бул биздин жарандар. Ар бир адам көрүп алып жүрөгү ооруду. Мындай окуя экинчи кайталангыс кылып жасашыбыз керек деп ойлойм да. Сунуш ушул. Рахмат.